Кутманды күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда келип жаткан гуманитардык жана донорлук жардамдын бөлүштүрүлүшү тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Ниязалиев Нуран Садыровичтин брифингин баштайбыз. Брифингди ТЗОдон, ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, биринчи радио, Кыргыз радиосу радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Нуран Садырович, сөз сизде. Чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, пандемия мезгилинде Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер тууралуу маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Албетте, өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга жараша тышкы иштер министрлиги дагы өз ишин өзгөртүүгө туура болуп, жана ушул мезгилге чейин биздин өнөктөш мамлекеттер менен, эл аралык уюмдар менен биргелешип, коронавируска жайылышына каршы биргелешкен күрөш жүргүзүү боюнча кызматташууну бекемдөөгө өзгөчө көңүл буруп келүүдө. Мындан тышкары, албетте, Кыргыз Республикасынын жарандарынан Кыргыз элине дагы гуманитардык жардам тартуу боюнча өз аракеттерин жүргүзүп келип жатат. Белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан ушу пандемия башталгандан бери тышкы иштер министрлигинин алдында өнөктөш мамлекеттерден, эл аралык уюмдардан техникалык, материалдык, медициналык жардам тартуу боюнча так тапшырмасы коюлган болчу. Ушул күнгө чейин биздин чет өлкөдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүбүз дагы, элчиликтерибиз, башкы консулдуктарыбыз, ардактуу консулдар дагы ушул жаатта дагы эмгектенип келишүүдө жана мындан ары дагы өз ишин уланта бермекчи. Натыйжада өзүңүздөр белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президентинин бир катар мамлекет башчылары менен, эл аралык уюмдардын жетекчилери менен, ошондой эле эл аралык финансы структураларынын башчылары менен дагы сүйлөшүүлөрү болуп, өлкөдөгү абал талкууланган болчу. Мына ушул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында аларга дипломатиялык каналдар аркылуу каттар жана кайрылуулар жиберилген. Натыйжада биздин стратегиялык өнөктөштөр, тыгыз кызматташтагы мамлекеттер жана эл аралык уюмдар тарабынан Кыргыз Республикасына жардам берүү боюнча оң жооптор берип, алар өз тарабынан дагы эпидемиологияга каршы күрөшүү боюнча көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин билдиришкен. Мына ушул иштин негизинде коронавирус пандемиясы жарыяланган дээрлик алгачкы күндөн тартып Кыргыз Республикасына ПЦР тесттер, тест системалар, жеке коргонуу каражаттар, дары-дармектер, медикалык жабдуулар, ошондой эле азык түлүк түрүндөгү техникалык, гуманитардык, медициналык, кайрымдуулук жардамдар келип түшүүдө. Пандемиянын биринчи күндөрү өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга ылайык негизинен ПЦР тесттер, реагенттер, тест системалар, термометрлер, ошондой эле жеке коргонуу каражаттары келип жаткан болсо, акыркы мезгилде чет элдик биздин өнөктөштөрдөн, эл аралык уюмдардан медицина жаатындагы дары-дармектер жана жабдуулар келүүдө. Албетте, эфирге берилген кыска убакыттын ичинде Кыргыз Республикасына берилген бардык жардамдар тууралуу айтуу мүмкүн эмес. Ошондуктан эгер уруксат берсеңиздер, мен орчундуу берилген жардамдар тууралуу маалымат берип кетсем. Россия Федерациясы тарабынан абдан чоң жардам көрсөтүлдү. Вирус жайыла башталган биринчи күндөн тартып Россия тарабынан 110 000 изилдөөлөрдү жүргүзүүгө акысыз негизде ПЦР тесттерден жана 1875 даана өлчөмдөгү реагенттердин берилиши олуттуу мааниге ээ болду. Мындан тышкары эки мамлекеттердин башчыларынын сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында өзүңүздөргө белгилүү болгондой 3-июлда россиялык дарыгерлердин жана адистердин иш сапары болуп өттү. Алар өлкөбүздөгү эпидемиологиялык абал менен таанышып, биздин саламаттык сактоо министрлигине өзүнүн консультациясын жүргүзүштү. Мындан тышкары 22-июлда Россиянын коргоо министрлигинин аскер дарыгерлеринин тобу Кыргызстанга келгендиги баарыңыздарга жакшы маалым. Алар өпкөнү жасалма дем алдыруу аппараттарын, кычкылтек концентраторлорун, пульс оксиметрлери жана башка жабдууларды дагы өздөрү менен кошо ала келишкен болчу. Бүгүн эртең менен өзүңүздөр кабардар болгондой, Россия Федерациясынын Башкортостан Республикасынан медициналык кызматкерлер, медициналык мекемелерде, биздин саламаттык сактоо министрликтеринде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө жана дарылоо иштерин аткарууга атайын чоң топ дагы келип түштү.
Кытай Республикасынын өкмөтү тарабынан дагы расмий тартипте 2 гуманитардык жардам берилген болчу. Биринчи жүк 10 апрелде, ал эми экинчиси 11 майда Кыргызстанга келип түшкөн. Жүктүн курамында экспресс-тесттер, медициналык халаттар, жылуулук термометрлери, коргонуу көз айнектери, медициналык колгаптар, маскалар жана башка жеке коргонуу каражаттары болгон. Кытай Республикасынын өкмөтүнөн тышкары дагы өкмөттүк түзүмдөр, региондор, кытайлык ар кандай ири компаниялар да өздөрүнүн жардамын берип жатышты. Алардын арасында Кытайдын бир катар мамлекеттик министрликтери жана ведомстволору, Синьцзянь-Уйгур автономиялуу райондору, бир канча провинцияларынын улуттук өкмөттөрү, Фошань, Үрүмчү, Шанхай шаарларынын мэриялары, мындан тышкары Alibaba, Huawei, Junda, Costco, China, Mexico компаниялары жана Jack Ma фонду дагы көптөгөн башка компаниялар өздөрүнүн жардамын беришти. Кыргыз Республикасынын президентинин Түркия Республикасынын президенти менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 15-жылда Бишкекке Түркиядан дагы жардам келип түшкөндүгү маалымдалган. Жардамдын ичинде өпкөнү жасалма дем алдыруу, башкача айтканда ИВЛ аппараттары, кычкылтек концентраторлору, ПЦР-тест комплекттери, жеке коргонуу каражаттары дагы болгон. Мындан тышкары Бишкекте жайгашкан ТИКа дагы орчундуу көмөк көрсөтүп жатат жана мындан ары ишин дагы уланта бермекчи. Түркиянын элчилигинин жеке демилгеси боюнча дагы өлкөбүздө иштеп жаткан түрк компанияларынын жардамдары алынды. Албетте пандемияга каршы күрөшүүдө Кыргыз Республикасындагы Кыргыз-Түрк достук ооруканасындагы иш аракети чоң мааниге, ал дагы азыркы күндө иштеп, ооруларды кабыл алып жатат. Албетте биздин кошуна мамлекеттер Казакстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасынан дагы жардамдар келип түшкөндүгүн баарыбыз билебиз жана ыраазычылык билдиребиз. Казакстан Республикасынын өкмөтү тарабынан 5000 тонна көлөмдөгү үн түрүндө азык-түлүк жардамы бөлүнүп берилген болчу жана бул жүк 29 апрелден тартып 2 майга чейин этап менен Кыргызстанга, Кыргызстандын ар бир регионуна жеткирилди. Өзбекстан Республикасынын өкмөтү тарабынан 5 партия жүктөр жөнөтүлгөн, анын ичинде жеке коргонуу каражаттары, азык-түлүк, дары-дармектер жана ар кандай жабдуулар берилди. Мындан тышкары албетте биздин өнөктөш мамлекеттер Кыргызстан менен достук мамиледеги өлкөлөр дагы жардам берип атты. Алардын арасында Япония, Корея Республикасы, Америка Кошмо Штаттары, Канада, Венгрия, Германия, Швейцария, Бельгия, Сауд Араб падышалыгы, Бириккен Араб Эмираттары, Катар, Кувейт, Пакистан, Иран, Индия жана башка бир топ мамлекеттерден гуманитардык, техникалык, медициналык дагы жардам жиберилди. Эл аралык уюмдардан келген чоң жардамды дагы өзгөчө белгилеп кетким келет. Албетте алардын арасында орчундуусу бул Бириккен Улуттар уюмунун системасына кирген уюмдардан, программалардан жана фонддордон келип түштү. Атап айтканда Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынан, эл аралык саламаттык сактоо уюмунан, Бириккен Улуттар уюмунун балдар фондунан, Калк фондунан, атом энергиясы боюнча эл аралык агенттигинен, БУнун баңги заттар жана калмыштуулук боюнча башкармалыгынан, качкындар иштери боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынан, эл аралык эмгек уюмунан, Бириккен Улуттар уюмунун аялдар структурасынан, дүйнөлүк азык-түлүк программасынан, азык-түлүк жана айыл чарба уюмунан дагы келген жардамдар бар. Мисал катары айтып кетейин, 16 июлда эл аралык саламаттык сактоо уюмунан жалпы суммасы 508.078 АКШ долларын өлчөмүндө кезектеги жардам келип түштү. Ал эми атом энергиясы боюнча эл аралык агенттиги, башкача айтканда МАГАТЭ тарабынан коронавирусту аныктоо үчүн 63.795 евро баасындагы тез ылдымдыктагы жабдуу жана ага керектелүүчү материалдар дагы берилген. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан дагы абдан чоң жардам берилип жатат. Буну өзгөчө белгилеп кетким келет. Алар тараптан бир катар маанилүү долбоорлор ишке ашырылууда. Эгерде эсиңиздерде болсо керек, пандемия мезгилинде
көчөлөрдү аралап автоунаалар менен элди пандемия боюнча маалыматтап жүргөн автоунаалар болгон болчу. Мындан тышкары атайындагы баракчалар да таратылган. Мына ушул долбоорлор Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан уюштурулган долбоорлордун негизинде ишке ашырылды. Өнүгүү боюнча өнөктөштөр, ардактуу консулдар, түрдүү компаниялар жана кайрымдуулук уюмдары тарабынан көрсөтүлгөн жардамдардагы үчүн ыраазычылык белгилеп кетким келет. Алардын арасында Европа биримдиги, Агахан өнүктүрүү фонду, Жайка, Койка, USAID, Тика, GIZ, Rotary Club Бишкек, ошондой эле катар Charity, Исар, Рисалия, фонд Аль-Сафа, Асанабил, Файл Хайр программ фонддору бар. Чет мамлекеттеги биздин мекендештерибиз, кыргыз диаспоралары жана коомдук бирикмелер тарабынан көрсөтүлгөн жана көрсөтүлүп жаткан жардамдарын өзгөчө белгилегим келет. Алар өздөрүнүн каражаттарынан акча чогултушуп, медициналык жабдууларды жана дары-дармектерди сатып алып Кыргызстанга жөнөтүп жатышты. Албетте алардын колдоосу, алардын көмөктөшүүсү жана кам көрүүсү бизге өзгөчө чоң мааниге ээ. Өлкөбүздүн чет мамлекеттеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлери дагы четте калган жок. Алар өздөрүнүн каражаттарынын эсебинен акча чогултушуп, керектүү дары-дармектерди жана медикалык жабдыктарды Кыргызстанга жөнөтүштү. Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасынын премьер-министринин тапшырмасы менен алар жеке коргонуу каражаттарын, дары-дармектерди, жабдууларды, реанимобилдерди издөө жана өлкөбүзгө жеткирүү менен алектенүүдө. Мындан тышкары биздин элчиликтер жана консулдуктар биздин фарм компаниялар менен биргелешип, чет мамлекеттеги дары-дармектерди чыгаруу боюнча завод-фабрикаларды аныктап, алардан медициналык дары-дармектерди сатып алуу боюнча жана Бишкекке жеткирүү боюнча контракттарга кол коюп, Бишкекке, Кыргызстанга жөнөтүүгө көмөк көрсөтүп жатышат. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги өнөктөш өлкөлөргө, эл аралык уюмдарга жана катышы бар баардык адамдарга көрсөткөн жардамы жана колдоосу үчүн терең ыраазычылыгын билдирет. Биздин өнөктөш мамлекеттерден, эл аралык уюмдардан, түрдүү компаниялардан, фирмалардан, кайрымдуулук уюмдарынан, коомдук бирикмелерден жана фонддордон келип жаткан баардык жардамдар саламаттык сактоо мекемелеринин арасында бөлүштүрүү үчүн саламаттык сактоо министрлигине түздөн түз жөнөтүлүп жаткандыгын өзгөчө белгилеп кетким келет. Келип жаткан бүт баардык жардам катуу көзөмөлдөнүүдө, тизмеге киргизилүүдө жана жооптуу мамлекеттик органдарга пландуу түрдө өткөрүлүп берүүдө. Рахмат. Рахмат, Нурлан Садырович, мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Добрый день, уважаемые соотечественники. Позвольте проинформировать вас о проводимой работе Министерством иностранных дел Кыргызской Республики в период пандемии в нашей стране и за рубежом. Одним из важных направлений деятельности внешнеполитического ведомства за последние месяцы стало укрепление международного сотрудничества и усиление взаимодействия со странами-партнерами, международными организациями в целях совместного противостояния распространению коронавирусной инфекции. Президентом Кыргызской Республики перед Министерством иностранных дел была поставлена четкая задача по привлечению содействия со стороны основных стран-партнеров, международных организаций, технической, медицинской, материальной и иной помощи для населения страны. Над этим также целенаправленно работали и работают наши заграничные представительства, это посольство Кыргызской Республики, генеральные консульства, а также и почетные консулы Кыргызской Республики за рубежом. Это является одним из основных приоритетов их работы на сегодняшний день. Как известно, были организованы телефонные переговоры президента Кыргызской Республики с главами ряда государств, главами международных организаций, финансовых структур. Впоследствии были направлены по дипломатическим каналам послания, обращения. И в итоге этой проведенной работы многие страны, наши партнеры, международные организации выразили свою готовность оказать техническую, материальную помощь Кыргызской Республике. Практически с первых дней объявления коронавирусной пандемии начало поступать
техническая, гуманитарная, медицинская, благотворительная помощь в виде ПЦР-тестов, тест-систем, средств индивидуальной защиты, медикаментов, медицинское оборудование, а также продовольствие. Следует отметить, что если в первые дни пандемии в Кыргызстан поступали тест-системы, ПЦР-тесты, реагенты, термометры, а также средства индивидуальной защиты, то в последнее время к нам поступают медикаменты и медицинское оборудование. Конечно, за короткое эфирное время невозможно полностью рассказать о той помощи, которую мы получаем от наших стран-партнеров, от международных организаций, но хотел бы отметить ряд из них. Большая помощь оказана со стороны Российской Федерации. В первые дни распространения вируса особое значение имело предоставление российской стороной на бесплатной основе ПЦР-тестов на проведение 110 тысяч исследований и реагентов в количестве 1875 штук. Кроме этого, как известно, после переговоров глав государств 3 июля состоялся визит врачей и специалистов Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения России, которые изучили эпидемиологическую ситуацию в стране, оказали практическое содействие нашему Министерству здравоохранения. Кроме этого, 22 июля прибыла группа военных врачей Министерства обороны России. Эта группа привезла с собой аппараты искусственной вентиляции, кислородные концентраторы, пульсоксиметры и другое оборудование. Сегодня утром спецбортом МЧС России прилетела команда медицинского персонала из Республики Башкортостан Российской Федерации для работы в медицинских учреждениях и оказания консультативной помощи. От правительства Китайской Народной Республики в официальном порядке было получено 2 груза гуманитарной помощи. Первый груз прибыл 10 апреля, а второй груз 11 мая. В составе груза экспресс-тесты, медицинские халаты, тепловые термометры, защитные очки, медицинские перчатки, маски и другие средства индивидуальной защиты. Следует отметить, что кроме официальной помощи правительства Китайской Народной Республики, также большая помощь оказана регионами Китая, правительственными структурами, китайскими компаниями. В числе этих организаций хотел бы отметить ряд министерств и ведомств Китая, Синьцзянь-Уйгурский автономный район, народные правительства ряда провинций Китая, мэрии городов Фушань, Урюмчи, Шанхай, а также такие крупные компании, как Alibaba, Huawei, Джунда, Costco, China Mexico, фонд Джек Ма и многие другие. По итогам переговоров президента Кыргызской республики с президентом Турецкой республики 15 июля в Бишкек прибыла гуманитарная помощь из Турции. В составе помощи ИВЛ-аппараты, кислородные концентраторы, комплекты ПЦР-тестов, средства индивидуальной защиты. Большое содействие оказывало стране и в настоящее время продолжает оказывать ТИКа, турецкое агентство. По инициативе посольства Турции в Бишкеке мобилизована помощь от турецких компаний, работающих в нашей стране. Конечно же, значительным подспорьем в борьбе с коронавирусной пандемией стала кыргызско-турецкая больница «Дружбы», где сейчас лечатся наши граждане. Мы признательны за помощь от наших соседних государств, Республики Казахстан, Республики Узбекистан. Правительством Республики Казахстан предоставлена продовольственная помощь в виде 5000 тонн муки, объемом, которая была доставлена в Кыргызстан с 29 апреля по 2 мая. Правительством Республики Узбекистан направлено 5 партий груза, в том числе средства индивидуальной защиты, медикаменты, оборудование и продовольствие. Конечно, также получена помощь и от других стран, в том числе гуманитарная, техническая, медицинская помощь от таких стран, как Япония, Республика Корея, Соединенные Штаты Америки, Канада, Венгрия, Германия, Швейцария, Бельгия, Королевство Саудовской Аравии, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Пакистан, Иран, Индия и многие другие.
Хотел бы особо отметить большую помощь от международных организаций. Конечно же, значительная часть помощи поступила от учреждений системы ООН, в частности от ПРООН, Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, МАГАТЭ, УНП ООН, УВКБ ООН, МОД, структуры ООН, женщины, Всемирной продовольственной организации, ФАО и ряда других. В качестве примера хотел бы отметить, что 16 июля от Всемирной организации здравоохранения поступила очередная помощь на общую сумму $508 078 США. По линии МАГАТЭ получено сверхскоростное оборудование для диагностирования и расходные материалы стоимостью 63 795 евро. Особо хотел бы отметить содействие со стороны ОБСЕ, который также реализовывал и продолжает реализовывать ряд важных и нужных проектов в Кыргызской республике. Если помните, автомобили, которые ездили по улицам в первые дни пандемии, предупреждали граждан о пандемии, или некоторые информационные материалы об угрозе коронавируса. Так вот, эти проекты были исполнены при содействии ОБСЕ. С признательностью следует отметить помощь со стороны партнеров по развитию, почетных консулов различных компаний и благотворительных организаций. Среди них Европейский Союз, Фонд развития Гахана, Джайка, Койка, ЮСАИД, Тиха, GIZ, Rotary Club Бишкек, а также такие благотворительные организации, как Катар Чарити, ИСАР, Рисаля, Фонд Аль-Сафа, Асанабиль Файл Хайр Программ. Особо хотел бы отметить помощь со стороны наших соотечественников, кыргызских диаспор и общественных организаций, которые собирали средства и покупали медикаменты, различное медицинское оборудование и направляли в Бишкек в качестве помощи. Их поддержка, содействие и забота, конечно же, очень многое значит для нас. Не остались в стороне и представители дипломатических кругов, вернее, представители дипломатических учреждений Кыргызской республики за рубежом. Они также собирали средства из собственных карманов, собирали деньги, покупали различные медикаменты необходимые, также покупали медицинское оборудование и направляли в Бишкек. В настоящее время, в соответствии с поручением премьер-министра Кыргызской республики, они занимаются поиском и доставкой в страну средств индивидуальной защиты, лекарств, оборудования, реанимобилей. Они также оказывают содействие нашим фармкомпаниям в поиске основных производителей медикаментов, а также при подписании контрактов и выработке маршрутов доставки медикаментов в Кыргызскую республику. МИД Кыргызской республики, конечно же, выражает признательность странам, партнерам, международным организациям и всем причастным лицам за оказанную помощь и поддержку. Хотел бы особо подчеркнуть, что вся помощь, получаемая от стран-партнеров, международных организаций, различных компаний, благотворительных организаций, общественных объединений и фондов, напрямую направляется в Министерство здравоохранения для последующего распространения, распределения среди организаций системы здравоохранения, в том числе в отдаленных регионах нашей страны. Вся поступающая помощь строго контролируется, фиксируется и планомерно передается ответственным государственным органам. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О распределении гуманитарной и донорской помощи вас проинформировал первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской республики Ниязалиев Нуран Садырович. А прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосы, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.